Эдил мырза, сіз отасыз ба? Бұл мәселеге сіз шығарған емессіз бе? Эрлан Кочурович, biz bu meseleni Erlan Эдил Кочурович. мырза, сіздің блок емес пе бұл? Erlan Kочурович, siz susаңыз, siz kişine geçip geldiniz de biz bu meseleni ministr özü gelmegендіктен бұл gün тәртібінен алып қойдық. Кейінгі комитетке бұл мәселелерді қойылды депші. Эдил мырзаға Себебі азыр biz сұрауларды беріп қойып, рұқсат бергенде жиыны бар дедіңіз біле, Асан мырза? Жиыным бар деп ошон үчүн биз жылдырганбыз да бұл маселени. Силер рұқсат бере бергиле. Силер жиыныңар жылдыра бергиле. Силер эчагыл ушунда болуп бүткөнсүңөр. Силер жылдырып, көз каранды болуп бүткөнсүңөр, силерчи. Силер жылдыра бергиле. Эрлан Кочурович, siz geçip geldiniz, анан кийин азыр андай сөздөрдү сүйлөбөңүз. Мен да больницадан келдим, ошон үчүн келдим. Siz азыр андай сөздөрдү сүйлөбөңүз. Siz биринчи эртерээк келсеңиз болмок анда. Мен көрүп эле отурам ушул жерде. Эмнесин көрүп атасыз? Канчадан бери? Siz уктуңуз го Көз карандысыңар. Депутаттар суроолорду берди. Көз карандысыңар силер. Ушул жерде отурасыңар, коюп коюш керек эле, эртерээк жиберип коюш керек эле, суроо бербегиле, кыскарткыла деп. Не калппы? Бул коллегиальный орган. Мына сунушту Айгүл Исламовна берген. Бул маселени алуу боюнча сиз эмне возмущаться этип атасыз? Эмнеге возмущаться этесиз? Чыгып тияктан возмущаться. Здесь это сейчас комитет. Эрлан Кочурович, это комитет. Здесь нельзя ругаться. Давайте друг друга будем понимать, хорошо? Ошо силердин пониманияңардан момду атат. Венерде сиз азыр сүйлөшүп атсаңыз, Асан мырзабыз сүйлөшүп атат тиякта. Күлүп жайнап. Көргөн жоксузбу? Мен бердим да замечание Асан мырзага. Асан мырза замечанияны көрдү, укту, дагы замечание алат бизден. Замечанияңар Венераде, дагы бир жолу айтайын, өтпөй калган. Кечиресиз. Айгүл Абдисламовна, объясните. Венера Калбековна сунушту берген жок. Мен бердим, себеби министрибиз келбей калды. Мен силерди вообще айтып атам. Силер коллегиальный органсыңар да. Мен силерге вообще в общем Эрлан Кочурович, бул азыр базар эмеспи? Азыр бул жерде отуруп алып, мы что, будем разбираться, что ли? Биздин коллега да. Министр өзү келсин да. Сөз мага берилген, микрофондорду өчүрүп, мен суроолорду бере алайын анда, хорошо. Сиз биз менен иштейсиз, антип басылбай жүрүңүз. Так, неме азыр Нургүл Турганалиева. Турганалиевна, кандай болот немеңер, ситуацияңар? Жугуштуу оорулар ооруканасында абал турукташып калды. Курч респиратордук вирустук инфекция менен кайрылгандар, бейтаптардын саны азайып, бирок кызамык менен ооругандар көбөйүп атат. Азыр бүгүнкү күндө бизде ооруканада 482 бейтап дарыланып атат. Анын ичинен 259-у, мындайча айтканда 53% кызамык менен ооругандар. Коллегалар, уруксат бересиңерби? Улубай атат. 259-у кызамык менен ооругандар болуп, ал жалпы бизде жаткан бетаптардын азыр 53%-ын түзүп атат. Ал эми курч респиратордук вирустук инфекциясы менен азыр абал стабилдешип, кайрылгандардын саны бир аз азайып калды. Азайып калды дегенде кандай болот? Баягы коридорлорго чыгып жатып калды деп угуп атам да, менчи азыр ошондойбу ситуация, андай эмеспи? Жок, биздин оорукана 500 орундуу, азыр бүгүнкү күндө 482 оорулуу жатат. Азыр бүгүнкү күндө коридордо жаткан бейтаптар жок. А негизи болду? Болду. Себеби курч респиратордук вирустук инфекциялар бул сезонность деп айтып атпайбызбы? Ноябрь, декабрь, айрыкча январь айларында биздин ооруканага 600дөн ашуун, эң көп жеткен 620га чейин бизде бейтаптар дарыланып жатты. Ошол мезгилде көрсөткүчү бар ооруларды коридорлорго, холдорго жаткырууга аргасыз болуп жаттык. А эмне себептен ошондой көрүнүш болот? Жыл сайын болот да бул көрүнүш, туурабы? Ооба, жыл сайын бул. Эмне себептен? Бул ушул оорунун өзгөчөлүгү сезонность характерна для респираторной вирусной инфекции. Сууктун түшүшү менен күз, кыш мезгил айларында бул оорулар менен ооругандар көбөйөт. Эмне кылып алдын алса болот ошону? Алдын алуу бул кызамык жана курч респиратордук вирустук инфекция менен алдын алуу бул бир гана эмдөө деп айтып келебиз. Кызамык бул негизи вакцина управляемая инфекция. Эгер эмдөө алган балдар бул оору менен оорубашы керек. Жок, силерге мындай да, мисалы, силерге ОРВИ, грипп, бүт бар менен келе беришет силерге, туурабы? Ооба. Ошону алдын алыш үчүн эмне кылыш керек? Эми биз оорукана болгондуктан биз деген ооруларды дарылап атпайбызбы? Бизге уже бейтап болуп келип атышат. Ошолорду биз дарылоо менен иш жүргүзөбүз. Ал эми алдын алуу. Кабыл алдым сизди. Мисалы, сиз ошол боюнча айдайсыз да, мисалы, Министерство здравоохранения эмне кылыш керек ошону алдын алыш үчүнчү? Эмнеден жугат бул вообще? Адамдан адамга жугабы? Ооба, адамдан адамга аба аркылуу жугат.
воздушно-капельная инфекция деп айтып атабыз. Бул эми саламаттык сактоо министрлиги биз дайыма эле айтып келебиз. Бул жерде биринчи звено үй бүлөлүк дарыгерлер. Урматтуу коллегалар, мындай бири-бирибизге чындап эле мындай кичине урматтуу көрсөтүп койбойлу, Жок, угулбай атат. Мен берип атам, жок угулбай атат. Анда чыгып сүйлөшпөйсүңөр жана өзүңүз айткандай. Угулбай атат дейм, Венера Калбековна. Угулбай атат. Так, Венера Калбековна, мен биякта суроо берип атам. Силер сүйлөшкөнүңөр үчүн базар вокзалга Мен отурсун. сизге Сиз менен айтпаңыз, Венера бул маселени Калбековна. биз алганбыз. Айтпаңыз дейм мен менен. Айтышам, Мен сиз менен ачканга келген жокмун бияка. Уважение имейте тоже, уважайте. Бири-бирибизди сыйлайлы. Бул жерде эми комитет. Давайте төрайымды өзүнчө сыйлагыла, депутаттар өзүбүздүн субординацияны сактайлы. Мен силерге мындай айтып кетейинчи, ушул сөздү көп угуп атам менчи. Комитеттин төрагасы биздей болгон эле депутат. Жада калса ЖКнын спикери дагы биздей болгон эле депутат. Биз шайлайбыз бул адамдарды. Ошон үчүн мындай урматтоону баарыбызга бирдей кылалы. Так, мен суроо беремби же силер менен айтышып отуруп турам? Хорошо, мындай сүйлөшөлүчү. Анда мен суроо берип атканда сүйлөшпөй отуруп тургач, мен мага улбайт сураныч. Сураныч бул. Силер менен ачпай элем. Рахмат. Айтыңыз. Алдын алуу бул азыр айтып атабыз эмдөө. Бул биринчиден ушул үй бүлөлүк дарыгерлер жарандар менен жакшы жумуш алып барып, азыр бизде ушул эмдөөлөрдөн баш тарткан ата-энелер көп болуп атпайбы? Ошондой эле центр иммунопрофилактики жана үй бүлөлүк дарыгерлер. Кечиресиз, мен сиздин эметип коеюнчу. Бул сөз менен угар жададым да. Бул мындай да. Эң жөнөкөй нерселерди сиз азыр жооп берип аткан сөздөрүңүз туп-туура. Сизге кандай жазылса, ошондой жооп берип атасыз да. Мен сизден врач катары сурап атам. Врачтан сурагандай сурап атам. Эмне кылсак оорунун тарасы азаят. Ошо врач катары, ошо мен сизге ушундай жоопту берип атам. Эң биринчиден бизде үй бүлөдө бирөө ооруп калса эле баардыгы эле инфекционный больницага келип атышат. Вот. Жолдомосу жок, түптүс эле. Мисалы үчүн алардын биз ар бири менен көпчүлүк бөлүгү менен суроо жооп жүргүзгөндө алар айтат, 103кө чалсак дагы дене табыңар жогору экен, кусуп атып турсаңар, сөзсүз түрдө жугуштуу оорулар ооруканасына бара бергиле, алар силерди алат дейт. Ошондуктан жанагы көпчүлүгү жолдомосу жок, өздөрү дагы келип атышат. Биринчиден үй бүлөлүк дарыгерлерге биз барбайбыз, ал жакта бизде жакшы дарыгерлер жок, биз ишенбейбиз деген экинчи тыянак бар. Ошонун негизинде да өздөрү келип атышат. Үчүнчүдөн бул ушу эмдөөдөн баш тартуу. Бизде көпчүлүк бөлүгү ошо эмдөө албагандар. Азыр айтып атпаймынбы, бүгүнкү күндө бизде 53% жаткандардын саны кызамык менен болуп атат. Ал жакта мисалы макул 1 жашка чейинки балдарда календардык прививкада алардын убактысы жете элек, бирок 3 жашта, 5 жашта, 9, 11 жашта бир үй бүлөдөн 4төн 5тен тилекке каршы ооруп калган үй бүлө мүчөлөрү болуп канча адам жатат дейсиз азыр силерде? Кызамык деген оору менен канча адам жатат азыр силерде? 259 бүгүнкү күндө. Больницанын немеси канча өзү? 500 орунду. 500 орунду. Калгандары ошондо кайсы оору менен жатат? Калгандары курч респиратордук вирустук инфекция менен бар, вирустук гепатит менен ооругандар бар, 3 оорулуу бизде менингит менен бар, энтеровирустук инфекциялар, курч ичеги карын инфекциялары бар. Кандай мындай элдердин арасында кандай жумуштарды жүргүзсөк болот ушул оорулар мындай тарабаш үчүнчү? Анткени биз жыл сайын күзүндө, анан жазында ушул нерсе менен эле мындай сталкиваемся да постоянно. Ооба. Биз дайыма айтып келебиз, эң биринчи ошо үй бүлөлүк дарыгерлериңизге кайрылыңыздар дейбиз. Эгерде ооруканага жата турган көрсөткүчү болсо, эгер ошол оорунун абалы орто оор же оор абалда болсо гана ооруканага келиңиздер дейбиз. Себеби биздин оорукана жугуштуу оорулар деп өзү аты айтып аткандай, бизде башка оорулар менен алар контакт алып калып, башка ооруларды да жуктуруп алуу коркунучу болуп атат.